Саламатсыздарбы жашоого машыгуучулар, кандайсыздар? Бүгүнкү түз эфирге кош келипсиздер. Мен да азыр офиске бараттым эле. Саат болуп калды, бир аз кечигип аттым эле, бирок кечикпейин деп туруп саат 19:00 түз эфирге чыктым. Кандайсыздар баарыңыздар, жакшысыздарбы? Бир 10 мүнөттөн кийин офиске барам. Ошо офисте да уланта беребиз. Азыр жолдо баратам. Сиздер боюнча биринчиден түз эфирге кош келипсиздер. Бүгүнкү түз эфирдин максаты Кытай боюнча суроолор болсо берсеңиздер болот. Ошол убакта Кантон выставка боюнча көп суроолор болот, сөздөр болот. Ошол убакта бүгүн буюрса, азыр убакытсы бошоп калса, Сүймөнкул мырза бар. Сүймөнкул мырзаны тааныштыра кетейин. Жолдубаев Сүймөнкул өзү Cool Bros деген бир фабрика, компания бар, ошонун жетекчиси. Ошону түзгөн аябай ийгиликтүү бир биздин таанышыбыз, досубуз дегендей. Ошону менен чогуу бир маек болот. Азыр эмеде күтүп турсаңыздар, алда кошулат буюрса, аны менен чогуу көптөгөн нерселер сүйлөшөбүз. Эми Кантон выставка боюнча айта кетсем, ушул убакка чейин мен 11 жылдан бери Кытайдамын, Гуанчжоудомун. 11 жылдан бери Кантон выставка болот. Мен катышам, кээ бирде кардарларды алып барабыз. Кантон выставка мындайча айтканда бүт сизге керектүү эмне болсо ошолор бир жерде көргөзмө болот. Кытайдын бардык аймактарынан келишет, завод, фабрикалар өздөрүнүн товарларын сунуштап келет. Ошого көбүнчө адамдар заводду Кытайда кыдырып издеп жүрбөй, ошо Кантон выставкага келет дагы, белгилүү өзүгө керектүү завод, фабрикаларды таап алат. Көбүнчөсү завод, фабрика болот, кээ биркилери баягы трейдинговый компания болуп калышы мүмкүн, ар түрдүү болот. Бирок айтор заводдордун баары ошол жерге келип кардар издейт. Сиздер дагы завод издесеңиздер, ошол жерге келсеңиздер болот. Бул 3 этаптан турат. Биринчи этабы 15 октябрда башталат. Бул биринчи этапта көбүнчө көптөгөн технология, баягындай машина, чоң эмелер болот, трактор, грузовой машиналар көргөзмөсү болот. Андан кийинки этапта дагы башкача эме болот, электроника болот. Үчүнчүсүндө ошол ткан боюнча, фабрикалар боюнча үчүнчү болот. Ал деген сөз 1 октябрдын аягында болот, ноябрдын башында ошол сыяктуу. Ошол убакка келсеңиздер, өзгөчө фабрикасы болгондор же Wildberries'те иштегендер, мындай айтканда кездеме менен иштегендер, ошолор ошол убакка фазага келсе болот этапка. Ага чейин келсеңиздер да болот. Дегиле Кантон выставка сизге эмне берет дегенде, Кантон выставкада ошол завод, фабрикалар келет. Ошолорду көрөсүздөр. Аларды көрбөсөңүздөр дагы макул, аларга кызыкпадыңыздар болсо дагы жаңы продукциялардын көргөзмөсү болот. Ушул жылы эмне болду дегендечи. Bir жылда bir жолу болбойт, bir жылда 2 жолу болот. Мына күзүндө болот, анан жазында болот, апрелде болот. Ошол сыяктуу эгер сиздер ушул нерсеге кызыксаңыздар, сөзсүз биз азыр мен өзү организовать этпейтем, биринчи жолу организовать этем. Өзүмдүн офисимдагы, азыр бараткан офистагы выставканын жанында келгендер выставканы кыдырышат, эме кылат, офиске келип чай ичип дагы чыгып кыдырышат, ошол сыяктуу да. Ошого менден көп суранышты. Максат байке, Максат агай, сиз итак эле бизнес кыласыз, ошол нерсени уюштурсаңыз болбойбу депчи. Мен уюштурбайт элем, мен просто келгендерди коноктоп жолугуп коет элем. Эми бул жолу именно менин катталуучуларым болсун, Сүймөнкул мырзанын катталуучулары болсун, ошолордун менен чогуу өткөрөлү дедик. Ошого бүгүн Кантон выставка боюнча суроо жооптор болот. Ошол убакта Кытай бизнес боюнча да суроо жооп берсеңиздер болот. Кытайдын бизнеси кандай дегенде, азыр Кытай менен көп кандай десем, Кытай менен Кыргызстан өтө активный иштей баштады. Кыргыздардын көбүнчөсү дагы Кытайга келип, ошол убакта Кытай менен башка Кытай менен иштебегендер активный болуп кетти. Анткени Россия санкциядан улам Кытайга ачылды. Бирок Кытайга Россия түз кирип атат өзү дагы. Ошол убакта кимдер менен Кыргызстан аркылуу, Кыргызстандагы бизнесмендер менен аркылуу, алар менен же тааныш, ким тааныса кыргызстандыктарды алардан сурап, анан билесиздер, Растамошко көбүнчө Кыргызстандан болду. Былтыркылар, мурдагы жылдары өзгөчө машиналарды ошонун айынан таанып калды. Россиянын көбүнчөсү Кыргызстанды. Ошого сиздерге бир чоң мүмкүнчүлүк.
Анткени Кыргызстан мындай мүмкүнчүлүк мурда болгон эмес. Мурда эми бизде баягы Дордой бар эле. Бул Дордой дагы чоң иш кылган убагында азыр андан да чоңоюп кеттик. Эмнеге дегенде бул Россия мамлекети Кыргызстан аркылуу көп нерсени кылып атышат. Акча которгон болсун, растаможка болсун, товар болсун дегендей сыяктуучу. Ошого сиздерге да бир мүмкүнчүлүк бизнес кыла электер уже үйрөнө баштаңыздар менимче. Кандай бизнес кылса болот, кандай алса болот депчи. Бизнес кылып аткандар бизнесиңиздерди чоңойтуңуздар. Анткени бизнесиңиздерди чоңойтсоңуздар сиздерге толук оңойчулук болот. Анткени көптөгөн нерсени билбесеңиздер үйрөнүп аласыздар. Сураңыздар бизден. Биякта иштегендер менен чогуу иштеңиздер. Россиядан кардар табыңыздар. Могу байерлер, Дордойдогу байерлер Кыргызстан, Кытайга келсеңиздер болот, байер катары. Же Дордойдо иштеген Кытай менен байланышы бул жерден көптөгөн чоң заказдарды алсаңыздар болот. Анткени Кыргызстандын заказы азыркы цехтер жакшы, Кудайга шүгүр, тигип атат. Көптөгөн Россиянын Wildberries товарларын Кыргызстандан алып атышат. Ошол эле убакта азыр чоңойтпосоңуз, клиенттер сизден кетсе, алар Кытайга түзмө-түз байланышып алса, Пакистанга байланышып алса, ошондо биз калып кетебиз. Ошого да биз азыркы бизнесмендер чоңоюңуздар, бат эле бизнес кылелектер буга кириңиздер. Анткени азыр мүмкүнчүлүк, базар ачык. Канча болсо деле баары бир деле орустар Кыргызстан менен иштеп атат сыяктуу. Ошо сыяктуу. Азыр могул жерде Сүймөнкул мырза да кошулуп атат. Сүймөнкул мырза өтө мындай, кандай десем, өтө күчтүү компаниясы бар ишкер. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Сүймөнкул мырза кандайсыз? Жакшы, шүгүр. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы, жакшы. Өткөндө бир видеоңузду көрүп калдым эле. Новотелдин ээси байлыгы мында Кыргызстандын Маргулан Сейсенбай деп сизди айтты эле. Окшош болот экенсиз. Жок. Кандай, жакшысызбы? Биздики. Жакшы, шүгүр. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы, жакшы. Мен азыр эми офиске келатым эле, жолдо кечип калбайын деп, сиз дагы эми элдер күтүп калбасын деп машина айдап эле кирип кеттим. Азыр парковка кылам бир аздан. Жакшы. Эми акырындап мында маек кыла бер эле. Мен да азыр 1 сааттан кийин, 1,5 сааттан кийин эме жолго чыгам. Азербайжанга кетип аттым эле ошо. Бизде билесиз го баягындай блогерлер, коучтар по пути иштеп кылып кете берет. Ошого азыр бүгүн убакыт коюп койдук. Ошол эле убакта эме бар эле, эмне эле, поездка. Ошону аралап анан көбүнчө сизди конок кылайын дедим. Анткени сиз көбүрөөк сүйлөңүз. Биздин подписчиктер сиздин таанып, өзүңүздү бир тааныта кетпейсизби мындай? Тааныгандар бар сөзсүз, анан эми таанып аткандар болушу мүмкүн. Мен деле негизи мындай түз эфирде биринчи жолу чыгып атам. Биринчи жолу өзүмчө. Мындай өзүм деле жакшы немете бербейм. Ошол биякта мен тааныгандар деле кээ бирлери бар экен, сурап атат, Сүймөнкул ака кандайсыз деп. Жакшы, шүгүр. Мен ошол бүгүн Максат агай чакыргандан улам келдим. Ошол атым Сүймөнкул, жеке ишкермин. Бүгүнкү күнү текстиль тармакта иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө агай өчүп калды окшойт. Мен сүйлөп атам, меники угулуп атабы? Меники угулуп атса, сиздики угулуп атат. Мен просто азыр эме кыла берем, камерадан чыкпай, сиз сүйлөй бериңиз, макул, макул. Жакшы, ошол алдыда бизде мындай максаттар болуп атат. Кытайга кантон көргөзмөсүнө барып, ошол жактан тажрыйба алмашып, алардын ийгиликтери менен бир байкаштырып келели деген ойлор болуп атат. Эгерде биз ушул сапарга барып келсек, пайдалуу болот деген ойдо сиздер менен бөлүшүп атабыз. Негизи эле ушуну сыяктуу выставкалар кандай пайда берет адамга? Бул пайдалуу керекпи, керек эмеспи дегенде сөзсүз керек.
Себеби мен өзүм дагы эле буга чейинки кылып аткан же болбосо өзүмдү жетиштирүү, өзүм өстүрүүнүн баардыгында биз ушул выставкага катышуу менен ошол жактагы жаңы чыгарылган өзгөрүүлөрдү көрүү менен биз ушул сыяктуу иш чаралардан улам өстүк да. Себеби адамзат негизи эле бири бирин көрүп үйрөнөт. Ошол нерселерди силер да көрбөсөңөр, үйрөнбөсөңөр, бул алдыга жылыш бир топ кыйынчылыкка туш болушу мүмкүн. Баардыгы эле жазып атат, менен баардыгына неме жооп бериш кыйын окшойт. Саламатсызбы агай? Жакшы, шүгүр, рахмат. Эгерде силерде бир суроолор болгон болсо, ушул иш сапар боюнча айтсаңар, мен колдон келген пикиримди айтып берейин силерге. Кандай пайдалуу болушу мүмкүн. Мен буга чейинки былтыры 2 жолу болду. Мен экөөүнө тең бардым. Барып көрдүм. Ал жерде ар бир эле барган 2-3 күндүк же бир жумалык саякаттын баардыгы эле силер үчүн пайдалуу боло бербейт. Пайдалуу болгон болсо, анын ичинде силерге керектүү өзүңөрдүн ичте чечим чыгара албай жүргөн чечимдер ошол жерде чыгат да. Көбүнчө идеялардын көпчүлүгү дагы ошол сапарга чыкканда чыгат. Көп чечимдерди ошол жактан аласыңар. Ошон үчүн ушул сыяктуу сапарлар адамды сөзсүз түрдө өстүрөт да. И өзүңөрдүн дагы кайсыл деңгээлиңерде иштеп атканыңарды ошол жакта туруп көрөсүңөр. Негизи баары адам айтат го, шахматтын ичинде эгерде болгон болсоңор, шахматтын ичинде силер өзүңөрдү көрбөйсүңөр да. Өзүңөрдүн кандай ойноп атканыңарды байкабайсыңар. Же болбосо аны эгерде сырттан карасаңар, силердин командаңар канчалык күчтүү эмес экенин ошондо билесиңер да. Ошон үчүн сыртка чыгып, пикир алмашып, ар кандай кишилер менен бир сүйлөшүп, ошол жерден силер өзүңөрдү өстүрөсүңөр деген ойдо болуп атабыз. Негизи эле мен бармакмын бул сапарга. Ошол менен эле бирге Максат агай ушундай сунуш берди. Келсеңиз чогуу ушундай бир ишкерлерге бир туура пайдалуу нерсе бере алабызбы, жеткире алабызбы дегенден негизи эле максатыбыз ошол. Биздин текстилде иштеген, же болбосо жана башка бизнестерде иштеген кишилерге жардам берүү, ошолорду алдыга түртүү. Мындан биз өзүбүзгө эмне алабыз? Биз өзүбүзгө болгон жакшы ишкерлерди алдыга жылдырган болсок, салымыбызды кошуп атабыз деген өзүбүз үчүн ушул нерселерди бекемдеп алышыбыз мүмкүн. Агай, эгерде сизде сөз болсо, сөздү сизге берейин. Мен мындай эле кечке сүйлөп турушум кыйын экен, баягы сүйлөшпөй аткан. Biraz связь катып калды азыр. Угултабы? Болуп атат. Менде Wi-Fi'га эме кылган үчүн biraz токтоп калды окшойт. Эми угултабы? Болуп атат. Жакшы. Сүймөнкул мырза, аябай кандай десем, жакшы теманы ачтыңыз. Деги эле азыр бул азыр түз эфирдин максаты, сиз балким мындай көп түз эфирге чыкпашыңыз мүмкүн. Баягындай медийный болбогон үчүн мен баягы интернетте көп жүрөм го, ошол сыяктуу. Бул жерде биздин максатыбыз мындай да, сизге окшогон мисалы ийгиликтүү ишкерлер бар. Анан могул жерде жаңы иш баштап аткандар, азыр айтпа, жаңы иш баштап аткандай, деги эле баягы Кыргызстанда ким кандай тажрыйбасы болсо бөлүшсө, бул жерде көптөгөн пайдалар чыгат. Анан сизди көптөн бери мындай байкап келем, бир туугандар болуп, бир эме ачкансыздар, Cool Bros деген компания. Ал жерде канчалаган жумуш кылдыңыздар, азыркы даражаңыздар дагы өстү, мурдага караганда Кытай менен, Европа менен иштеп атасыздар. Ошолор жөнүндө да бир аз айта кетсеңиз, элге да кызык болот да. Мисалы айттыңыз го, баягы Европага бардык, анан ал жерден кайсы компаниялар менен контракт түздүңүз, мисалы чоң компаниялар, эл азыркы адамдарга да мындай биринчи ооздон айтып берсеңиз дагы жакшы болот. Негизи эле ушул бизде Европа дегенде аябай бир башкача суктануу көз караш менен карайбыз. Же болбосо башка өлкөгө экспорт кылганды жакшы өздөштүрө элекпиз да. Негизи текстилдеги иштеп аткан кишилердин башында эки эле базар бар. Дордой базар, анан Россияда Люблин деген базар бар. Базар такыр ойлонуш дагы мүмкүн. Ойлонгонго башкага жетишпей эле келатышат да бүгүнкү күнү. Чындыгында башка
рынок аябай чоң. Ал жакка Европага кетпейле. Европага кетпейле мына Өзбекстандын ичинде канча чоң базар турат bizde. Hı hı. 40 миллиондой эл турат. Андан нары Тажикстан турат, Түркменистан турат, же болбосо дагы баягы Индияга чейин жолдор бар да. Болгону Aha. биз үчүн бул жол аябай жакын көрүнөт. Hı hı. Биз үчүн ушул жол эле ушул жактан акча келет деп түшүнөбүз да. Мына эсенги жакта ушу Россиядан эле пул келет, бизге башка жактан пул келбейт деп ойлойбуз да. А негизи бул жакта дагы толтур акча турат Ha. да. Мен эсимде эмес, мындай ошо башта иштеп калганбыз, бирок кийин ушул нерсени өнүктүрбөдүк. Мен Урумчиге товар сатчумун да. Урумчиге товар сатат элек. Урумчи кадимгидей эле биздин товарларды алып кетип, апарып сат, өздөрүндө колдонушчу. Ha. Bizde Кытайга сатса болобу десе мүмкүн эмес да. Ondan көрө башка нерсеге ишениши мүмкүн, буга ишенбейт адамдарчы. Анан Ha. Европага саттык. Европага сатсак кандай болот? Европа мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи дегенде дагы аябай бир топ кыйчылыктарды айтышат да. Европага толук мүмкүн. Европа бүгүн бизди издеп жүрөт да. Издеп ошон үчүн ар кандай жеңилдиктерди берип койгон. Hı. 6000 tür tovarga poşlinanın gereği yok, төлөбөй жөн эле киргиле деп бизге уруксат берген. Бирок бул биз ошол эшикти ачык каккылабайбыз. Каккылаганга биздин оюбуз, пикирибиз ошол нерсеге эч бир келбей атат да. Hı. Каккылай турган болсок, толтура аяктан заказ алам десең, барсаң, сүйлөшсөң, алардын стандартына туура келип эле сертификаттарын коюп бере турган болсоң, иштешем деген адам толтура. Мен бирок ал жерде бул жерде ишкерлерди Европага саткыла деген түшүнүктөн деле алысмын. Эмнеге алысмын? Себеби бул биринчи текстиль Япониядан башталды, же дагы ушундай бир кайсы бир өлкөлөрдөн башталган. Башталып отуруп, андан кийин алар Европага келди, Кореяга келди, мисалы үчүн. Азыр Европадан чыгып, кийин Туркияга келген, Туркиядан чыгып, азыр мына Өзбекстан, Кыргызстанга келип, ушундай болуп, акча, жумушсуздук, арзан жерлерди издеп кетип атат да текстиль. Бирок ошону менен эле бирге алар бул жумушту мындай айтканда аябай ийне жибине чейин жакшы билишет да. Hı hı. Ошо билгендиги үчүн бул жерде алар бизге мындай айтканда пайданы аз берет Hı. да. Алар Hı. аябай жакшы өздөштүрүп алган. Ошон үчүн биз эсепти жакшы билген киши менен иштеше турган болсок, пайданы аз алабыз. Европа менен иштейсиң, акчасын берет, бирок пайданы аз берет да. А эгерде Россия менен иштесең, булар эсепти жакшы билишпейт. Булар да биякта мисалы үчүн эмне тигип берсең деле баасын, конкуренцияң аз, биз биякта сата беребиз. А Европага дүйнөнүн баардыгын саткысы келет. Ошол эле Ha. орусузда Бангладеш саткысы келет, дагы башка өлкөлөр саткысы келет. Дүйнө келет дагы. Ал жерде биз конкуренция болгонго биздин жумуш күчүбүздүн баасы Бангладеш менен айырма бергендиги үчүн аякта бир аз кыйынчылыктар болушу мүмкүн пайдадан. Ошон Hı. үчүн мен ал жакка сатам дегендер болсо кеңеш берем, бирок ал ошону менен эле бирге биз бүгүн эмне кылып атабыз, биз кандай кылып атабыз, алардын өзүнүн стандарттары бар. Стандарттардын ичинде адам укугу, ар кандай адамдыга болгон шарттар аябай маанилүү. Бул жерде мындай маселе бар. Эгерде сен мамлекетке айлык неме салыкты кандай төлөйсүң деген да жер бар да. Бүгүнкү күнү биз салыкта төлөгөндөн кача турган болсок, анда биз алардын стандартын ала албайбыз да. Ошон Hı. үчүн бул жерде салыкты төлөгөн дагы ишкер аябай маанилүү. Салыкты төлөбөсө, ошол жанагы стандарттын уруксатын бербейт. Hı. Жумушчуга бакырса, же болбосо жумушчунун иштеген орду тазалыгы жакшы болбосо, же болбосо жумуш ордунда фабриканын ичинде туалеттин аздыгы, же болбосо тазалыгы жоктугуна чейин маани берип киришип, анан ошондон кийин стандарт берет, ошол стандартты алсаң, анан иштей бересиң. Кыскача Hı hı. ушундай. Мен көп айта бербейин. Жақсы жақсы соны айттыңыз. Мол жерге бір емек қойыншы біздің консультанттар номеріңіздерді жазып қойыңыздар, пин қылып қойын. Же Чубак мырза сіздікini қылып қойлы, номеріңізді жазып қойыңыз. Бұл жерде мындай, Сүйменкул мырза аябай сон нерсе айттыңыз. Биринчиден маанилүү нерсе эмне дегенде, маанилүү нерсе сиз өзүңүздүн баягындай тажрыйбаңызды, көргөн нерсеңизди айттыңыз да. Бул жерде мисалы баары чоң ишкерлер болбошу мүмкүн арабыздачы.
кичинекей ишкер болушу мүмкүн же жаңы баштаган болуш үчүн болгон адамдар бар бияктачы биздин катталуучуларда. Ошолорго дагы бир какой-то совет катары, мисалы жаңы баштап атам, азыр бирөөлөр жазып атат го, мисалы сиз мисалы жаңы баштаганда эмнелерден өткөнсүз же андай кандай совет бересиз, ошо сыяктуу. Сиз мисалы жаңы мындай айтайлы, эмеден кылдыңыз, эле жумуштан чыктыңыз, бизнес кылам деп атасыз, биринчи баштап атасыз. Не кылмак элеңиз азыркы данный момент ушул тажрыйбаңыз менен? Эгерде мен азыр баштасам, мен сатууга көңүл бурмакмын. Сатууга. Сатуу бүгүнкү күнү эң негизги нерсени түзүп атат. Фабриканы куруп коюш, мен кээде айтам, мен 2 күндө куруп коем депчи. Бирок бул фабрика негизги маселе эмес. Бүгүнкү күнү сатууну жолго салыш керек. Сатууну жолго салыш керек дегенде дагы бүгүнкү күнү эски сатуу эмес. Бүгүн жаңы сатуу. Валберстеги маркетплейсте кантип сатыш керек, мына ошол нерсени бүгүнкү күнү жолго салыш керек. Туура үйрөнүшүбүз керек. Ошол жакта биз туура сатканды жолго салсак, анда бул жактагы жумуш качпайт. Мунун баардыгын тез эле жолго салып алса болот да. Сонун, значит, сиз айтып атасыз, биринчи сатууну деп атасыз, а? Анан могул жерде кантон выставка сурап аткандар, могул жерде эме телефон жазып койдум, 0555 57 70 01 деген номерге жазыңыздар, азыр WhatsApp'тан сиздерге жооп берет. Номер калтырып койдум, туура айтасыз, Сүмөкөл мырза, сатуу дегенде, азыр жаңы сатуу дедиңиз, Wildberries дедиңиз, мисалычы. Мисалы жаңы баштаган адам кантип Wildberriesке кирет, не кылат, ошолор жөнүндө да бир аз айта кетсеңиз, эгер эмеңиз болсо. Жаңы баштаган кишилерде мен мындай маселе болуп атат. Бүгүнкү күнү көпчүлүгү эле кирип, Валберсте дагы мындай кире калса эле адамдын иши боло калат деген түшүнүк жок. Бул жерде дагы өзүнүн аккаунтун ачып, иш алып баруу мүмкүнчүлүгү берилет. Бирок ошол ишти кандай, кимдер менен уюштуруш керек? Же болбосо ошол ичинде кандай оюндар болот? Бунун ичи дагы казино сыяктуу эле. Киресиң, билбесең уткуруп коесуң. Тез эле банкрот болуп, акчаңы нары бери чачып туруп, кайра чыгып кетишиң мүмкүн. Ошон үчүн бул ишке киргенде дагы тажрыйбасы бар кишилер менен туура кеңешип, анан ошолордун көзөмөлүндө, ошолордун баягы сопровождениеси менен кетиш керек да. Ошого чейинки туура жолго түшүп алганга чейин мүмкүн болсо маржаны бирөөгө бериш керек. Пайданы бирөөгө бериш керек. Берип, аны менен бөлүшүп, туура нерсе жолго түшүп алганга чейин. Анан биринчи эле кирип, өз алдыбызча кирип, көп нерседен түшүнбөй, анан кайра эле бул жак бизге туура келбейт экен, же биз муну үйрөнө албадык деп кайра артка кеткендер аябай көп да. Ошон үчүн бунун ичи казино. Ким туура бир аз бул жерде мындай адамдын көрөгөчтүгү дагы маанилүү. Адам көрөгөчтүгү маанилүү, ошол нерсеге карата анан кийин иш алып барса болот да. Бул жерде аналитик аябай жакшы киши болуш керек. Ошол эле учурда туура рыноктун складтарга дагы туура коюш керек. Ушул сыяктуу ичинде көп маани бере турган нерселер бар. Ошон үчүн бул жерде кыскачараак айтайын, тажрыйбасы бар кишилер менен бөлүшүп, аларга бир аз да болсо өзүнүн пайдасынан бөлүшүп, үйрөнүп алганга чейин бир жыл ошол кишилер менен алдын жүргүзүп туруп, анан иш алып барса жеңилирээк кетет. Туура айттыңыз, рахмат. Азыр Сүмөкөл мырза, сиздин ар бир айткан сөзүңүз, тем более мага дагы өтө мындай пайдалуу болуп атат. Анткени азыр сиз именно айтканыңыз мындай жашап, баягындай жон териңиз менен сезип, ошол кыйынчылыктардан өткөн менен өткөнүңүз үчүн мындай сөздөрүңүз мындай маанилүү болуп атат да. Анткени мындай жашаган адам катары айтып атасыз да. Иши айткандарыңыз өтө маанилүү. Анан дагы бир нерсе сурайын деп атам. Могул жерде бир суроо берди да. Особенно ушундай эме эмне ийгиликтүү адамды, ишкерди таап алдык дейт. Эме дейт могул жерде, мындай ачык айтат. Ассалому алейкум Сүмөкөл мырза, ийгиликтин сыры эмнеде дейт. Сиз кантип ойлойсуз? Кайсы типичный суроолор болот го. Сиз кантип ийгиликтүү болдуңуз, мисалы? Ийгиликтин сыры эмнеде дейт. Эми бул жерде ийгиликтүү киши деп эсептегенде, ийгиликтүү дегенде кайсыл ийгилик? Эми мындай да, азыр Материалдык мындай караңыз. Ооба, эч кимди азыр бул жерде биз мындай субъективный го, мисалы ийгилик. Мисалы сиз бирөөгө аябай ийгиликтүүсүз, туура? Мисалы өзүңүзгө салыштырса, сиз моякта жүрөсүз, эми канча миллиондорду иштетип атасыз.
Büröge bar ıldıydı siz men teң deyli. Bürösü ıldı. Hazır bu жерде bizde könçe bilbeyim bayağı 100 milyonluk adamlar tüzefirde barı yok mu bilbeyim de bırak андай bolbosa gerek. Hem hazır könçe bizde orta tarafta ana karapayım el jagı jumuşka иштегендер болуп атат го. Эми сиздин азыркы даражага келгениңиz кантип ойлойсуз? Неңизден болду деп ойлойсуз? Азыркы даражага келгениңиz. Азыркы Benim ийгиликтүү болсун, kereme сиз үчүн ийгиликтүү болбосун, айырмасы жок. Просто сиз эмнелерди кылдыңыз жолдо кетип атканда? Hmm, bu жерде мындай да. Men menin keremettүүлүгүмөн болуп кетти десем туура эмес болот да. Мен бул адамдын шамдагайлыгынан, адамдын акылмандыгынан көп нерселер себеп болушу мүмкүн. Бирок чындыгында бул рызкы Кудайдан. Аны эстен чыгарып калып эле менин кереметтүүлүгүмөн шамдагайлыгыман деген туура эмес. Албетте эмгек 50% болгон болсо, андан кийинки келген калган нерсе бул Кудайдан. Бул нерседе эч ким айта албайт менин ушундай акылдуулугуман ушинтип ийгиликке жетип кеттим депчи. Бул адамда толтура себептер бар. Жакшы уюштуруучу болуш керек, байланыш аябай көп болуш керек, достор көп болуш керек. Достор деген связь да, эми мындай айтканда кайсы жерде кандай ишти бүтүрүш үчүн дагы байланыш, тааныш кишилер көптүгү дагы чоң себеп берет буга. Ошон үчүн жамынып алып эле, өзүң эле бекинип алып эле жүргөн ишкерлер болушу мүмкүн. Булар үчүн айтам, ачылбасаңар, силерде мүмкүнчүлүк чоңойбойт. Ошон үчүн байланыш көп болуш керек. Мына ушул сыяктуу саякаттарга чыгыш керек, адам менен таанышыш керек, байланышты түзүш керек, бир аз кругозорду өстүрүш керек. Мына ошол сыяктуу нерселер, көп нерселер келет да. Бирөөсү байланыш, бирөөсү уюштуруу, бирөөсү дагы мисалы үчүн айтайлы, дагы аракет дейли, бирөөсү дагы жакшы сатуу, ушинтип ушул сыяктуу көп нерселер бар. Булардын бирөөсү гана только ийгилик берет, калганы ийгилик бербейт деп айткан болбойт. Негизи ийгиликти дагы кантип эсептейбиз, кантип ага баа беребиз. Мисалы үчүн, эгерде сенин максаттарың бийик болгон болсо, ниетиң жакшы болгон болсо, сөзсүз ийгиликке сен да жетесиң. Бул ийгиликке барыш үчүн сенде биринчи башында ниет аябай маанилүү. Ниетте сен биринчи адал рызкы табыш үчүн, экинчи бирөөгө пайдамы тийгизем, бирөөгө жардам берем, бирөөнүн жашоосун алдыга жылдырам деген максатың болгон болсо, сен сөзсүз ийгиликке жетесиң. Анда сиздин жашооңузда мындай биринчи цехиңизди ачтыңыз, мындай кылдыңыз, ошол убакта ойлодуңузбу мындай жумушчуларга айлык берейин же клиенттеримди байытайын, ошондой ой келди беле, келбеди беле? Башында келбейт бул. Башында келбейт. Өзүңөрдү да кыйнабагыла, башында келбейт. Бир убакыт келет, адам тоет да. Адам тоет, адам тойгондон кийин анан ушул нерселер башталат да. Мен деле буну аябай мен башында эле ушундай болчумун деп, мен деле силерге туура эмес жалган сүйлөбөйүн. Бул башында адам башында болот, бирок ошон үчүн айтып атам го. Эгерде силерди мен адал рызкы табуу деген нерсенин ичинде байый бергиле, канча байысаңар. Бирок экинчи максатыңар элге жардам бериш болуш керек да. Эгер жардам бериш болбогон болсо, кара башың ойлогон болсоң, анда сен эч кандай ийгиликке жетпейсиң да. Ошон үчүн бирөөгө кандай пайдам тийгизем деген, бирөөгө кандай жакшылык кылам деген ниеттер болуш, бул аябай маанилүү. Сизге анда суроо, мисалы да эми баягындай. Азыр мен билем, анткени экөөбүз да бир группаларда болуп калабыз, анан сиздин аябай берешендигиңиз менен мондай чоң элге салым кошконуңузду билем да, баягы машиналарды берип атабыз, группада билем да, баягы биздин бир жерлер бар, мындай элге кызмат кыла турган жерлерде. Ошол эми сизге суроо, мисалы сиз атайын берем деп ойлонуп жүрөсүзбү же чыгып калса берип кете бересизби? Мисалы бирөө келип жардам сурады, коомго сурады деп, же заранее өзүңүз план кыласызбы? Жок, мындай ал күтүүсүз болот. Күтүүсүз болот, мындай чыгып калса берип кете бересиз, колуңуздан келген. Чыгып калса берип Туурабы? кетерсиң аны. Анан Ал андай мынтип айтышат. башта берем деп айтыш кыйын. Башта берем деп. Анан мынтип айтышат, мен көп мисалы доордойдо иштегендер, эмелер бар да, мен бизнес баягы контейнерде иштегендер, булар мынтип акча топтоп жүрөт дагы молдокелерге же бирөөгө мындай берет да, буларчы. Эмнеге дегенде мындай ишенич бар. Мындай берсең акча көбөйөт деген. Сиз буга кандай карайсыз? Мындай акча берип турушум керек деп баягындайчы, чыгарып турушум керек, ошондо акча келет. Ошондо аябай көп баягы доордойдо иштегендерден көп уккам да ушул нерсеничи.
Hmm. Бул эми сиз садаканы айтасыз да. Эми садака алар эми садака деп бериши мүмкүн. Булар эме кылбайт. Кепилге даже зекетти билбейт. Мисалы зекет деген сөз бар го, мисалычы бизде. Hmm. Анан зекетти билбей садаканы берет. Бирок главный берип туруш керек деп коет да. Анын атын зекет деп коет кепилде, же кепилде садака деп коет мисалычы. Э, өзү ушул боюнча эгерде билбегендер болсо, айткым келген нерсе силер тактап алышыбыз керек. Мен жогоруда суроого жооп бере берейин. Тактап алышыбыз керек. Кантип тактайбыз? Бир аз ушул маселе боюнча тактап алайлы. Зекет эмне, садака эмне, жөн мындай берген нерсени кантип кайсыл нерсеге өзүңүз эсептейсиз. Зекет сөзсүз айтылып, адреси такталып, кимге берилет экендиги анык болгон нерсе. Бул ала турган кишинин ошондой абалы да болуш керек. Бул биринчиден. Муну молдолор айтса туура болот. Экинчи, садака кандай? Садака бул эми бул күнүмдүк жашоодо болуп тура турган нерселер. Анан садаканы дагы аябай кичинекей кылып берип туруп эле өзүңөрдү алдаган да туура эмес. Садака дагы көбүрөөк берилиш керек. Садака көбүрөөк берилген сайын чындыгында баягы бир сөз бар. Бул сөздү силер эгерде мындай кулагыңардын сыртынан эле кетирип койгон болсоңор, жашооңор ошентип эле кетет. Эгерде силер буну жүрөк менен кабыл алып туруп, ошондойго амал кылып жашасаңар, анда силер башкача бир таасир аласыңар. Мындай дейт, садакага берилген акчадан дүйнө байлык кемип калбайт дейт. Бул сөздү угуп алып, мисалы үчүн силер кантип дешиңер мүмкүн. Буну мен айткан жокмун. Буну Алла Таала айтып атат да. Алла Таала айтып атат. Алла Таала эгерде айткан болсо жалган айтпайт. Бул нерсени ушундай көзүңө көрүнгөн нерсени, ушунча нерсени жараткан нерсе кантип жалган айтат? Буга толук ишениш керек да. Толук ишенип туруп, эгер ошондой ниетте болгон болсоңор, силерде сөзсүз жардам болот. Бир мисал айтып берейин. 100 сом бар. 100 сомдун 10 сомун садакага берет. Анан 100 сомдун канча калды дегенде окуучулар айтат 90 сом калды депчи. Андан ага айтат, жок, 90 сом калган жок. Бул садакага берди дейт да. Садакага берилген акча 100 эселеп кайтат деген сөздү биз унутуп коебуз да. Анан же болбосо ошого ишенбейбиз да. Бул жерде баягы берилген 10 сом 90 сомдун астына өтүп калат дагы 1090 сом калат чындыгында адамда. Бул биз түшүнбөгөн математика. Биз кээде түшүнбөйбүз ушул сыяктуу математиканы. Мисалы үчүн 4 адам биригип намаз окуса 27 эсеге сооп көбөйүп кетет. Туурабы? Эмнеге көбөйүп кетет? Кантип көбөйүп кетет? Деген сөз келгенде бул математика менен мындай биз түшүнбөйбүз. Ошон үчүн бул математика биз колдонуп аткан математиканы адам ойлоп тапкан. Ошон үчүн булардын адамдын акылы чектелүү болгон үчүн биз андан жараткандын математикасын түшүнбөйбүз. Ошон үчүн садака бериш бул адамга бир канча жолу кайра эселентип көбөйтүп берет. Садака берген киши чындыгында жоготпойт, кайра көбөйөт. Сен себеби ойлоп атасың, мен садака берип атам деп. Жок, сен берип аткан жоксуң садаканы. Сен Алла Таала сага ал кишини жиберди, сен садака берип атасың, сага садака берейин деп атат Алла Таала. Сага бериш үчүн аны жиберип атат. Ошону түшүнбөй биз кечке эле мен берсем азайып кетет да деген түшүнүктө кечке баягы тырышып карманып алабыз, бергибиз келбейт, ушинтип жашоону өткөрүп беребиз. Күн өтөт, силер да бир канча байлыкка ээ болосуңар, бирок бир күн келип баштагы бербей жүргөнүң күнүң эстеп туруп ар бир адам ийгиликтүү, ар бир адам бай, ар бир адам жакшы эгер шүгүр келтирсе. Ага шүгүр келтирбесе канча болсун ал эч тойбойт. Шүгүр келтириш аябай маанилүү нерсе да. Аябай сонун. Мен Сүймөкүл мырза, мен билесизби, мен коучмун, тренермин, баягындай тренингдерде көп нерсе айтам да. Анан коучтар эми баягындай балким эме деши мүмкүн да, там өздөрү окуп алып эле айтып атат болушу мүмкүн. Атайын ушундай нерсеге дагы именно сизди чакырып баягындай коуч эмессиз, бир жерден окуп бир жерге айтпайсыз, жөн эле жашаганыңызды, сезгениңизди айтканыңыз бул өзүнчө оригинальный нерсе. Өзгөчө сизден чыккан сөздөр жакшы болуп атат. Өтө сонун. Эми дагы бир аз кантон выставкасы суроо болуп атат. Мындай
реклама кылып кете берет ортосунда. Мына кантонду сурап аткандар, могул бир да номер калтырып койдум, 0555 57 70 01 деген WhatsAppка жазыңыздар. Кантон выставка боюнча бүт маалыматтарды берет. Андан сырткары Сүймөнкул мырза азыр кандай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дегенде сиздин именно баягы эмелериңизди билип алалы деп атабыз да. Мындай бир ишкер катары сиз кандай эме кыласыз деп. Бул жерде азыр 2-3 жолу суроо берип берди. Бош убактыңызда эмне кыласыз дейт. Суроо сизге. Менде boş vakitта мен не кылам? Бош убактыңыз барбы? Boş vakitта мен өзүм жеке иштериме алек болом. Анан boş vakit дегенде бул ушул нерсени сурап атат окшойт. Кантип эс аласыз депчи. Мен азыр 3-4 түр спорт менен алектенем. Ошол спорттор менен эс алам. Мотоцикл айдайм, тоого чыгам, улак чабам, ат чабам, Улак чабасыз. бассейнге барам, ушундай иштерди. Жакшы. Эми суроо, сизде ошончо убакыт көппү ошол иштерди кылып атасыз? Мен көбүнчө эме болот да мындай. Именно аябай көп чоң бизнестер болгондор көбүрөөк мындай убактысын көбүрөөк беркиндей эс алууга, же эмелерге коротот. Неге андай? Бул аябай маанилүү. Адам 2 күн уктабай иштей берсе, 3-күн иштей албайт да. 2 күн уктабай койсо, бир күн эле жол жүрүп келип, эртеси күнү ишке чыгып, өзүнүн эффективдүү болбойт да. Ошон үчүн адам өзүнүн эффективдүү болушу үчүн адам эс алыш керек. Адам эс алыш керек, ошол өзүнө көңүлүнө жаккан, кайсыл жактан энергия ала турган болсо, ошол жакка барып эс алыш керек. Эс алуу болмоюн адамда алдыга жылуу болбойт. Ойлойт, мен көп иштеп аткан эле адам бай болот депчи. Мен бир мисал айтып берейин силерге. Эки адамды ортого коюп, отун жардырат. Ортосунда забор бар, дубал бар. Анан экөө тең бири урганда экинчиси да калышпай урат, ушинтип уруп отуруп, арасында бирөөсү ар дайым 5 мүнөт эс алат да. Неге эс алат? Бул эс алып атканда мен да көп отун кыла берейин деп жара берет да. Анан жыйынтыгында бүткөндөн кийин караса, эс алган киши көбүрөөк отун кылыптыр да. Анан кийин айтыптыр, сен эс алып атпадыңбы? Сен эс алганда мен отун жарып аттым десе, мен эс алып атканда эс алып аттым, бирок эс алганча мен балтаны курчутуп аттым деген экен да. Ошол сыяктуу адам эс алып, бир аз да болсо өзүн жетиштириш керек да. Ошону менен адам алдыга жылышта жакшы Балтаны жылат. курчутуш керек экен деңиз, э? Балтаны курчутуш керек да. Туура айттыңыз, аясаны. Дагы бир сизге кошумчалап, мен дагы мындай бизнеске аралашып, уже эме кыла баштаганда эс алуу дегенде баягы байлар же чоң бизнесмендер мындай эс алып атканда алар эс алат, бирок ал жерде суть эмне болуп атат? Ал жерде ошо дагы кимдер менен эс алып атат? Ошол дагы маанилүү, туурабы? Албетте, бул чөйрө аябай маанилүү. Кимден кандай сөз чыгат? Ким кайсыл пикирди айтат, ким кайсыл ойду айтат. Эс алганда дагы китеп окуган кишилер менен көбүрөөк эс алсаң, эс алууга чыксаң же сапарга чыксаң, ал жерде окуган китептен сага үзүндү айтат, сен ал китепти окугандай болуп каласың да. Ошон үчүн сенин айлана чөйрөңдөгү кишилер аябай маанилүү. Кимдер менен жүрөсүң, кайсы баалуулуктагы кишилер менен жүрөсүң, бул да аябай маанилүү. Ар бири өзүнүн таасирин сага берет. Эгерде сен туура эмес баалуулуктагы кишилер менен бир канча убакыт жүрүп калгандан кийин сен ошолорго окшошуп каласың. Ошон үчүн бул ким менен дос болосуң, ким менен сүйлөшөсүң маанилүү. Бир сөз айтайын, WhatsApp'тагы группаны карап туруп, WhatsApp'ты ачып туруп, бүгүнкү же болбосо бир акыркы 10-15 контактты карасаң, сенин көрсөткүчүң байкалат да. Сен эмне менен алек болуп атасың, сен ким менен сүйлөшүп атасың. Өтө сонун. Мындай башкачараак түшүндүрөйүн, азыр Сүймөнкул мырза айтканын башкачараак түшүндүрөйүн. Сүймөнкул мырза мисалы эс алып атканда бул жерде эс алып атат, бирок ал жерде эң көп кимдер менен, башка бизнесмендер менен, чоң адамдар менен чогуу эс алганда, ал жерде эс алуу дагы эмес, ал жерде да бир какой-то бир ал жерде чоң бизнестер жүрөт да, мындай разговорлор, сделкалар жүрөт да. Мен ошону байкадым. Баягы бизнесмендер кафеге кирип эле чай иче берет, анан тоого чыгып эле эс ала берет. Булар качан иштеп атат, булар каяктан ошончо байлыктарды иштеп атат дегенде,
Менин мындай изилдөөм боюнча, акыркы убакта аралашым боюнча, ал эс алуулар, эмелер, ал жерде бүт сделкалар, бүт сөздөр ошол жерлерде болот, бизнестер. Ошон үчүн көп бизнесмендердин баягындай бизнесин өөрчүгөнү эс алуу жайларында ошол адамдар менен чогуу болгон үчүн. Туурабы? Мындай Туура айтасыз. сүйлөшүп атканда эме келет, сделкалар келет, а мындай кылбайлыбы деп анан суранып кетет, ошол жерден ой чыгат, макул деп туруп сүйлөшөт, сделка болду ал жерде. Өзү мындай айтат го, акча столдо отуруп таппайсың да. Акчаны сүйлөшүп отуруп табасың. Сүйлөшүп отурасың. Столдо отуруп тапкан ал мындай айтканда айлыгын алып атат деген сөз да. Өзүнө сам себе создал рабочее место дегендейчи. Бул көпчүлүк чоң акчалар сүйлөшүүнүн үстүндө табылат да. Ошо сүйлөшүүлөр кайсы Саякатта жерлерде болот? Мисалы сиз саякат обычно кайсы жерлерде мындай сделкалар кыласыз, мындай адамдар менен жолугасыз дегенде? мен Секреттерди үчүн эми айтпаңыз. мен үчүн бул жерде ушул жерде сүйлөшүүнү кылып бердим деп айтпайм мен. Ал жерде мен көбүнчө саякатта жүргөн учурда, сапарда жүргөн учурда чоң ойлор, чоң идеялар келет да. Ошол идеялар ошол жака чыкпасам, ошолор менен жолукпасам, ошолор менен сүйлөшпөсөм, ал идея келбейт эле. Балким бир сапарга чыгып мен акча таппайм, бирок мен идея табам. Ал идеяны мен ишке ашырганда, анан ал чоң мага ийгилик алып келет да. Ошон үчүн чоң акчалар ал немеден табылат. Ушундай сүйлөшүүлөрдөн табылат. Анан азыр бир мен коуч катары үйрөтөм да эме шакирттерге, эмелергечи же түз эфир кылганда, баягы адам оюнда постоянно эмне жүрсө ошол жашоосуна келет дейт да. Бул ушундай изилдөө боюнча ушундай экен, а бирок ойго эмнелер каяктан келет дегенде беш сезүү органдан келет экен да, баягы көз, кулак, мурунданчы. Сиз айткандай идеялар эмнеге келип атат? Анткени кыдырган барганда сиз бир нерсени көргөндө автоматически мурдагы базада аныкта бар да, мурдагы эмелерчи баягындай. Анан именно ошону көргөндөн кийин тигилерге туташма болот дагы, анан эмне болот? Чыныгы баягы жаңы идеялар ошол жактан келет деп туруп, ошого кыдырганда адамга сознаниясы ачылат, анткени ал нерсени өмүрүндө көргөн эмес. Эгер сиз айткандай баягы күнүгө WhatsApp'та 10 кишини карап отпайсызбы? Алар эмне деп сүйлөп атат, же күнүгө ким менен чай ичип атасыз, же каяка барып атасыз? Көзүңүз окшош жерлерди көрө берсе, анда адамда өнүгүү болбойт экен. Мисалы 40 жыл сабак берген киши ошол эле партага берип келип кетип эстегенде бир күндө эстейт экен. Башка нерсе эстей албайт экен. Анткени память окшош нерсени башка эстей албайт экен, бир эле нерсе кылат. Ошо 40 жыл ушул столго келип сабак берсем, жашоом кандай өттү, 40 жылым кандай өттү дегенде бир күндө эстейт экен, анткени окшош болгон. Сиз айткандай ошон үчүн баягы азыр кантон вставка келген, жаңы продукция көргөн, бул жерде сиз аябай мындай эми көптү көргөн, көп эме кылган үчүн башкача сүйлөп атасыз, эми бул жерде бир аз чечмелейли эмелердичи, баягы азыр сизден сүйлөгөнүңүздү. Мисалы мен дагы баягы эмелерге барганда бул жерден эме чыгабы чыкпайбы? Азыр мисалы кантон вставкага келет да, барсак бирдемке болобу болбойбу деп туруп баягы бир нерсени башына алып алат го. Ошо товар таап сатамбы сатпаймбы деп эле мындай ачылбай келип алат го, бир нерсени көрүпчү. Анан ошол жерин таппай кетсе анан жакшы болбой калды деп кетет да. Кантон вставка келгенденчи бирдемке таппадым тигиндей депчи. Анан менин советим мындай да, мен бир нерсени ойлоп кетип атам, бир станок алам же бир бизнес кылам ошону деп кетип атам, бирок бул менин планым 10% да. 90% дагы билбейм эмне болуп кетет. Ошого дагы адам ачык болуш керек дейм да. Анткени азыр билбейт да, азыркы ойлор, азыркы билими менен канча нерсе билет, ушунча эле билет. Бирок баягы кыдырганга келгенде, кантон выставкага келгенде 90%ке ачык болуш керек, анткени Кудай бирдемке себеп кылып берет да. Бир адам таанышат, бир товар көрөт, же сиз айткандай бир идеялар келет. Туурабы? Ошондо кантип ойлойсуз? Өзү мына эртеңки күnkү иш сапарда дагы 6 күн, 7 күндүк иш сапарда адам барып өзүнүн көздөгөн нерсесин таппашы мүмкүн. Бирок ал жерде маанилүү башка бир нерселер болушу мүмкүн. Барган күндөрүнүн 7 күнү тең пайдалуу өтпөйт. Адам үчүн ал жерде бир сөз угушу мүмкүн. Ошол сөз же болбосо бир кыймылды көрүшү мүмкүн. Ошол кыймыл бунун жашоосун бүтүндөй өзгөртүп коюшу мүмкүн да. Анан эч ким гарантия жок. Бир иштен сөзсүз пайда чыгат деген. Ошон үчүн көзгө көрүнгөн жылтыраган нерседен пайда келиши мүмкүн. Жылтыраган нерседен зыян келиши мүмкүн. Көзгө көрүнгөн коркунучтуу көрүнгөн нерседен зыян пайда келиши мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде туура түшүнөлү, кайталап коеюн. Көзгө көрүнгөн жылтыраган нерседен зыян келиши мүмкүн. Биз пайдалуу деп ойлогон нерседен. Биз зыяндуу деген нерседен пайда келиши мүмкүн.
Ошон үчүн адамдын акылы чектелүү да. Бул жерде биз выставкага барып пайда табабызбы, таппайбызбы ал билбейбиз. Бирок ал кийинки выставка үчүн биз тепкич болушу мүмкүн да. Кетирилген акча бул чыгым эмес, бул адамга болгон инвестиция. Бул эртеңки күнгө сен дагы бир шагка өстүң, кийинкиге дагы өстүң. Мына ушинтип баягы өзүңө инвестиция кыл десе эле китеп оку деп немете беришет. Китеп окуш керек. Бирок практикада да кылып көргүлө да, иштеп аралаштырып көргүлө. Ошон үчүн ушул сыяктуу сапарлар адамды сөзсүз түрдө өстүрөт. Сапарга чыккан адамдын өмүрүн узак кылат, ден соолугун жакшы кылат, адамдын өсүшүнө сөзсүз пайда берет да. Анан эме дагы барго, азыр ушу айтканыңызга кошумча, адам барып 5 сез орган менен көрүп келгенден кийин сүйлөгөндөр уверенный. Баягы китепте окудум эле мындай экен деген барго баягы. Америкада мындай турбайбы, Кытайда мындай турбайбы деп баягы барган эмес Кытайга. Жөн китептен окуучу сөзү кандай чыгат, Бир барып кыдырып келсе, мен барганмын Гуанчжого, тигил жерде, могул жерде бар деген баягы адам мындай уверенность келет го. Ошол үчүн дагы кыдырган өтө маанилүү деп ойлойм, сизге кошулам. Мен теги эле кыдырган жок, мен теги эле жашоом кыдырууда. Жашоом 20 канча жылым, 3 жылым чет өлкөдө өтүптүр да. Мындай айтканда баягы современный көчмөн калк дегендейчи, көчмөн кыргыз. Ооба. Негизи эле мен ушул сыяктуу мен выставканын такыр калтырчу эмесмин да. Көрсө ошол нерселер чоң жардам бериптир мага кийин ойлоп көрсөм. Башында мен пайда чыкса да чыкпаса да бара берчүмүн. Барып ошол нерселерди көрүп, катышып, ошолор менен алдыга жылып, көрүп адам көргөндө өсөт да. Көрбөсө түшүнбөйт. Кечке эле тоонун ар жагында эмне бар десе бирөө айтып берсе эле түшүнбөйт да. Барып келиш керек да тоонун ар жагыначы. Барып келиш үчүн чечилип чыгыш керек. Анан барбай эле корко бергенде, барбай эле бияктан томпуша бергенде болбойт да. Жакшы. Анан могул жерде суроо берип атат, Гуанчжодо чогуу болосуздар дейт. Ооба, Гуанчжого келсеңиздер буюрса Сүймөнкул мырза менен мен Гуанчжодомун, сиздерди тосуп алам, муякта кыдырабыз, базарларды кыдырабыз, выставканы көрөсүздөр. Кытайлар менен азыр муякта партнер бар. Азыр биз да эмеге Азербайжанга кетип аттык эле да. Бир аздан жолго чыгабыз Доха аркылуу. Ушул сыяктуу кытайлар менен сүйлөштүрөбүз. Улуу Кытай бизге мындай жан дос да, мындай кыргыздарды уже аябай жакындан билет мисалычы. Ошондой кытайлар менен сүйлөштүрөбүз. Бул дагы башка нерсени билдирет. Культуралар жөнүндө түшүндүрүп беребиз. Муякта биздин балдарды көрөсүздөр, мындай жаш балдар, Кытайда өсүп аткан кыргыз балдарды көрөсүздөр, кандай экен деп. Ушундай бир кызыктуу бир путешествие болот сиздер үчүн, эгер кааласаңыздар. Бул да бир организация. Бул жерде Чубак мырзанын да номерин калтырып койдум. Анан мен өзүм, мага да өзүмө аябай кызык болуп атат. Биз Сүймөнкул мырза менен өзү сиздердин эме Тайата жактарыңыздар биздин айылдан туурабы? Ооба. Тайты жак биздин айылдан. Анан Сүймөнкул мырза менен көптөн бери мындай угуп жүрүп, мен биринчи жолу сиз менен качан тааныштым эле? Биз 3-4 жыл болуп калдыбы? 2 жыл болду. 2 жыл болуп калды экен. Андан мурда сиздин баягы инилериңиз, байкелериңиз менен таанышканмын да. Андан сиз менен именно мен байкадым, үй бүлөдө эң главарь сиз экенсиз, только фабрика ачат экенсиз, алар иштетет экен, ошондо байкадым да. Бир жагынан. Анан жакшы бир сүйлөшүү болду. Сүймөнкул мырза менен аябай бири-бирибизге уважительный отношение кылабыз. Анан аябай сыйлайм Сүймөнкул мырзаны, анткени бул мындай живой пример, мындай живой, өзүндө менен да көп сүйлөштүм. Анан биз дагы бул өзгөчө акыркы жолу сиз менен Кыргызстанда сүйлөштүм го, могу августта. Сиздин баягы пикириңизди алдым да, мисалы, сиздин ичиңиздеги баягы Кыргызстанга салым, анан бул жерде Кыргызстанды таануу боюнча, дүйнөгө чыгуу боюнча, ошол убакта Кыргызстанда адамдарга эмне керек, жакшы пикирлериңизди айттыңыз. Мага да өзү өтө кызык болду, анткени мен деле мындай чет өлкөдө көп жашайм да, именно Кыргызстанда жашаган сиз катары көп нерсе айтып бердиңиз, мага өтө таасир берди. Бул нерсе өтө жакшы. Мен да сизди мындай дагы публикага көбүрөөк чыгып, азыркы тажрыйбаңыз менен бөлүшүп, анткени кылган кишинин бөлүшкөнү башкача да, теорияга карагандачы. Анан мисалы канчалаган коучтар бар, мисалы коучтар кичине нерсе кылса чоңойтуп айтып берет. Бул дагы бир өзүнчө бир жаман нерсе эмес, ал дагы жаман нерсе. Бирок именно жашаган киши өзүнүн эмесин айтса, бул аябай таасирдүү болот да, мындай көрүп туруп эле айтып бересиз да, ошол сыяктуу. Ошого буюрса, бул биздин биринчи жолу чогуу организация кылган нерсебиз. Сүймөнкул мырза менен биякта мындай конок спикер катары чакырып атабыз, тажрыйбасын азыр мындай түз эфирде алып аткандай эле живой аласыздар, ошол сыяктуучу. Анан көптөгөн историяларын сурайбыз, баягы эмне банкрот болдуңуз, болбодуңуз, эмне болду тигилер менен депчи. Мындай көптөгөн суроолорду беребиз. Ошон үчүн Кантон выставкага келсеңиздер, чогуу болобуз. Бул нерсе чоң возможность, мен өзүмө да чоң возможность. Анткени мен бизнести кийин баштаганмын, Сүймөнкул мырза канчанчы жылдары баштаган да.
Ошого айырмасы чоң, кийин баштаган бизнесмендер менен мурдагы баштаган бизнесмендер. Анан Сүймөнкул мырза мындай жаңы жаш бизнесмен да, еще крупный бизнесмен. Баягы Советский Союздагы бизнесмен эмес, ал убакта бандиттердин баягындай бизнеси эмес. Бул реальный пешене тери менен баягындай эмне деп коет эле, мындай көрүп, билип, жашап, үстүнөн өткөргөн бизнесмендер. Ошого баягындай ал убакта 90 жылдагы бизнестер булар кыйынчылык бизнестер, бандиттердин кылган же туура бизнес, туура эмес бизнестердин көп болгон убактысы. Азыр Кудайга шүгүр, мыйзамдар ордуна отуруп атат, уже мына налог менен айтып атат. Сүймөнкул мырзанын азыркы айтканы өтө маанилүү. Сиздер байкадыңыздар, байкадыңыздар, мындай налогду берген өтө маанилүү дейт. Налог берген кадимкидей ошол жерде иштеп атасың. Өкмөттүн инфраструктурасын колдонуп атасың, туурабы? Жолдорду, электричество, ошол жерде бүт закондорду колдонуп бир пайда табасаң, ошого сөзсүз налогун бериш керек, налогдон качпаш керек дегендей, туурабы? Ооба. Мен дагы бир нерсе айтып коеюн, кичине убактыбыз болгон болсо. Конечно. Негизи бул ишкерлер үчүн келечекте чоң биз ишкер болом деген болсо бүгүнкү күнү ал налогду төлөш керек. Жогоруда айтып өтпөдүкпү? Садака же болбосо садака кандай пайда берет? Биринчи налогду төлөбөй туруп биз садака берген болсок, анда биздин жолубуз бир аз туура эмес болуп калышы мүмкүн. Себеби милдеттүү болгон налогдон качып, мамлекет алдында, Кудай алдында качып биз бияктан садака бергенибиз бир аз туура эмес болуп калат. Ошон үчүн ишкердин кандай экендигин жакшы билгиңер келген болсо, же болбосо патриот ким экендигин билгиңер келген болсо, анын төлөгөн налогунан байкагыла да. Ал флагты кийип алган футболка эмес да. Же болбосо үйүнө флагты коюп алса эле бул патриот болуп калбайт да. Төлөгөн налогу аябай маанилүү. Мен ошондой деп баалайм. Мисалы үчүн ишкерди. Мен үчүн налогун төлөгөн ишкер баалуу, төлөбөсө ал миллиардер болсо да мен үчүн баалуу эмес. Бул эгерде силер төлөйм деп милдет кылып алган болсоңор, анда силер төлөйсүңөр. Себеби силердин төлөгөндөрдүн айынан ар кандай жаш балдар болсун же кары картаң болсун, ошолор дагы ошол акчадан акча неме жан багып атышат да. Ошон үчүн бул аябай маанилүү, налог төлөш керек. Налогду төлөбөгөн киши эч кандай грант да ала албайт да, мындай айткандачы. Мисалы үчүн менден көп сурашат, USAIDтен кандай грант алсак болот? Алсаңар болот, эгерде силер 3 жылдык налогуңарды көрсөткүлө, ошол налогуңарга карата силердин деңгээлиңер чыгат. Анан налогуңар кичинекей болгон болсо силердин деңгээлиңер ошол эле. Мен чоң ишкермин деп мага кандай сүрөттөсөң дагы мен түшүнбөйм. Сенин налогуң мен деңгээлиңди налогуңа карап билем да. Ошон үчүн налог төлөш керек. Бул бир аябай жакшы нерсе. Кийин соңку ойлоп коесуңар, бул кичинекей эле акчадан качкан экенбиз деген өкүнүч болуп калат. Ошон үчүн убагында төлөп коюш керек. Сонун, машаллах. Аябай сонун айттыңыз. Бул кандай десем, бул түз эфирдин эң маңызды сөзү мен алган боюнча, мындай ишкердик кылгың келсе, бизнес кылгың келсе, көп акча тапкың келсе, налогду биринчи ойлон деген, туурабы? Биринчи негизгиси ушул маанилүү. Налогду берген киши кийин да берет. Бергиси келбеген киши кийин да бербейт. Качкан киши өмүр бою качып кетет, бирок эмнеден качып кетет билбейм, ал акчаны кайра алып кете албагандан кийин. Андан көрө мамлекеттин өнүгүүсүнө салым коштум деп көкүрөк кагып айта албайт да, төлөбөгөн киши. Менин азыр бул жерде бир Кытай партнерим бар да, биз мисалы бир жерге барып штраф болуп калса, мисалы туура эмес болуп парковка кылып койдук же бирдемке болсо, мындай штраф жедим деп жинибиз келбейт да, анын жини келбейт дейм болчу. Бул жерге салым кошуп атам деп туруп, баягы 200 юанны 3000 сомун төлөп коет да, ошол сыяктуучу. Анан бир жерге барса, ошол жерде акча коротот да, биз мындай коротобуз, анткени ал жер менен иш байлаш керек деп туруп, ал жердин бүт эмесине тиягына барып бунусуну жеп, тиягына эме кылып акча таштап келебиз дейт. Ошондой бир түшүнүк бар да менин партнеримде. Ошондон көп нерсе үйрөндүм. Барган жериңиздерде мындай акча таштап келсеңиздер, ошол жак менен бизнес болот деген ишенич бар да. Сиздер да Кытайга келсеңиздер, бияктан бериңиздер, сатып алыңыздар, аны жеңиздер, буну жеңиздер, Кытайга бир аз акча таштап кетиңиздер. Андан кийин Кытай сиздерге буюрса бир поддержка кылганда мындай дүйнөдө учуп кетесиздер дегендей. Аркаңыздарды эмеге алсаңыздар. Жакшы, Сүймөнкул мырза, акыркы сөздөрүңүз болсо сизге сөз берели. Ошону менен анан биздин түз эфирди аяктайлы. Бул жерде бир иним жазып атат, кечке бизнес кылыш үчүн тобокелчиликтин орду канчалык депчи. Тобокелчиликтин орду эң биринчи орунда турат. Эгерде сен тобокелчи болбогон болсоң, анда сен бизнес кылба.
Ошон үчүн тобокелчиликтин артынан көп нерсе жаралат да. Ошон үчүн тобокел болуш керек. Тобокел болбогон киши үйүнөн да чыкпайт. Коркот. Ошон үчүн коркок болбогула, тобокелчи болгула, ишкерлик кылам деген кишилер. И ниетти жакшы кылгыла. Биринчи аябай ниет адалдан ырыскы табуу, экинчи башкага жардам берүү. Башка ниет болбойт. Андан арткан болбойт. Ошол жетиштүү. Ошол агай сизге да чоң Өтө рахмат. Мени чакырып сагынам. эфириңизге өзүңүздүн катталуучуларыңызга мени тааныштырып айтып атасыз. Баардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Анча мынча суроолорго жооп бербей калсак капа болбоңуздар. Биз буюрса Кытайга выставкага барабыз. Ошол жерден дагы отуруп пикир алмашып сүйлөшөбүз деген ойдомун. Буюрса Сиздерге буюрса. чоң рахмат. Анан мындан кийин да буюрса Сүймөнкул мырза дагы түз эфирлерге чыгып туралы. Элдин дагы көп суроосу бар, дагы көп сүйлөшө турган нерсе бар. 1 сааттын ичинде аны баарына сыйдыра албадык. Аябай мындай эмесинде калды. To be continued деп коет го. Продолжение следует. Кийинки сериялардан кошулабыз буюрса да. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сүймөнкул мырза сизге чын жүрөктөн ыраазымын. Алла ыраазы болсун. Ушундай келип ичиңиздегини айтып, искренне айтып бергениңиз үчүн бул эфирде өтө сонун болду, пайдалуу болду деп эсептейм. Эгер сиздер дагы кантон выставка кандай барабыз, эмне кылабыз, андай мындай баардык суроолоруңуздар комментарийга номер калтырыңыздар. Сиздер менен байланышат биздин. Кудайга шүгүр биздин да команда бар. Биздин консультанттар бар. Ошо азыркы бизнес жаатында көбүрөөк концентрация кылтабыз. Анан бизнеси болгон үчүн ушу бизнесмен адамдар, реальный бизнесмен адамдарын чакырып сүйлөшүп атабыз. Сүймөнкул мырза сизге да чоң рахмат. Анда эмесе сиз менен буюрса Гуанчжоудо көрүшөбүз жакында. Болду, Болду, жакшы. көрүшөбүз. Жакшы. Болду.